Интегративдик медицина деген эмне? Ооруларды холистикалык ыкма менен дарылоо тууралуу кабарыңыз барбы? Бул оорунун симптомун гана эмес, себебин кошо, негизинен дене менен рухту чогуу дарылоо системасы. Сенна Мед медициналык борбору бул ыкма менен бир топ жылдан бери көптөгөн адамдардын дарттарынан айыгуусуна себеп болуп келүүдө. Бул клиникада жан дүйнө рухунун начарлашынан, нерв жана дене ооруларынын ар кандай түрлөрүнө кириптер болгон сыркоолорго дем салуу, пижама жасоо, табигый өсүмдүктөрдөн жасалган дарыларды сунуштоо аркылуу шыпа берүүгө ар бир кайрылган адамга жакшы шарттар түзүлгөн. Кара зире, кыз алхинди, зайтун майы, кунжут майы, мекке сеннасы жана башка бир топ нукура табигый дарылар жасалып сунушталат. Клиникада УЗИ, дартты аныктоочу аппарат, гинеколог, педиатр, невролог сыяктуу адистер бар. Пижама жасоодо тажрыйбасы күчтүү, Египеттен билим алып келген адистер кызмат кылышат. Андыктан эч тартынбай биздин Сенна Мед медициналык борборуна кайрылып, шыпа табыңыздар. Сенна Мед, жан дүйнө менен дененин гармониясы. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Урмат Карачев, бул Фрунзе ТВ каналы. Биз кайрадан эле ким билет интеллектуалдык таймашын баштайбыз. Бүгүн бизде дагы өзгөчө шаңдуу коноктор келишти. Кыргыз эстрадасынын жылдызы Бек Исраилов жана Куудул, ырчы, көп кырдуу талант Назира Жетегенова. Мектепти бүткөнүңөргө канча болду? Анан ким кандай окучу эле, кайсы предмет жакчу эле, же ким анча тентек беле? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен ушундай жакшы бир проектте жолугушуп атканыбызга кубанычтабыз. Бизде Кыргызстанда ушундай көбүнчө позитивдүү программалар көп болсун. Сиздерге ийгилик каалайм. Анан мен мектепти бүткөнүмө 30 жылдын жүзү эмдиги жылы болот. Быйыл 29 жыл болуп калды. Андан кийин мектепте кандай окучум? 1-класс, 0 класста орус мектепте окугам. Фундамент орусча болуп калган да. Анан 1-класстан 5-класска чейин отличница болгом, 5ке окугам. Анан кийин 5-класстан баштап, 6-класстан баштап 7ге чейин ударница болдум. 7ден кийин 8-9га чейин троечница болдум. Мектептен качтым, анткени ар бир эле окуучу, бир эле ботаниктер качпаса, мындай бизге окшогон бейбаштар обязательно качат болуш керек. Анан биздин кандай десем, мен көбүнчө мектепте окуп жүргөндө эркек балдар менен дос болуп, кыздар менен дос болбой. Бизде таластыкта билесиздер, жалаң гана күрөшкө катышат, ошон үчүн кыргыз күрөшкө катышчым. Анан класстагы балдар менен ошентип сабактан качып, мектепке көп көңүл бургам. Кайсы сабакты жакшы окуганым? Физкультураны жакшы окучум. Анан эмени математика жактан, тарыхты, бир аз история, ошол сабактарга кичине жакшыраак. Английскийден сразу No, my name is Nazira деп билем. Sit down please, no stand up деп билем. Сон болчалар болсун. Мен деле эл катары 1-класстан 5-класска чейин отличник болгом. Андан кийин бузула баштагам. Эл катары. Ооба, көбүнчөлүк ушундай го. Анан быйыл мага 10 жыл болот. 10 жылдык болду буюрса. Ошентип билим эле 10 жыл өтүп кетти. Мектепте эми кандай десем, тентек жерден тентек болчумун, ар кандай сабакты сразу эле айтып коеюн, аябай кыйратып деле окучу эмесмин. Музыка сабагынан 5 болчу беле. Бирок кээ бир сабактардан мен чындыгында аябай олимпиадаларга чейин барып катышып жеңүүчү болчумун да. Жеңүүчү болгом. Ошол элибизге, жерибизге бардыгына чоң салам. Бүгүнкү оюн аябай кызыктуу болуп жатат мен үчүн. Ошондуктан көрөлүчү азыр кандай болуп экен. Эмеге жүрөктөр дүкүлдөп, мектепке даярданбай келген. Азыр отурасың. Жана эме деп бар го, мектепте отурасың, анан даяр эмессиң, анан жана азыр доскага ким чыгат дегенде жүрөк дүк. Эме партанын астына кирип. Азыр байкайбыз, олимпиадага барып жүргөндөрбү же кыргыз күрөшкө барып жүргөндөрбү. Анда мен оюн шартын түшүндүрөм. Бизде 4 раунд болот. Биринчи раундда мен 15 суроо берем. 15 суроого кимде жооп болсо, ортодо кнопка турат. Кнопканы ким биринчи басып ийсе,
ошол оюнчубуз жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Эгерде туура эмес жооп берип калса, кийинки оюнчуга жооп берүү мүмкүнчүлүгү өтө берет. Эгерде эки тарап тең туура эмес жооп берип калса, жообун билбей калсаңыздар, кийинки деп койсоңуздар, мен кийинки суроону окуй берем. Анда баштадык. Кнопканы басканга мындай аракет кылабыз. Биринчи суроо. Кыргызстанда жогорку музыкалык окуу жай эмне деп аталат? Консерватория. Консерватория. Браво! Ар бир туура жооп берген жоопко биз 2 упай беребиз. Сизде 2 упай бар. Кийинкиси Жамиля повестинин автору. Чыңгыз Айтматов, Бек Айтматов Чыңгыз мага деле кошо берчи. Экөөбүз тең басып калдык. Кыргыз Республикасынын конституциясы канчанчы жылы кабыл алынган? 91. 91 эмес экен, конституция. 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 1992 жылы 31 август. Жок, ал эгемендүүлүк конституция жылы 1989 98 Назира айымга 2 упай кетти. Ушинтип анан ушундай суроолорго жооп бере албай кыйналып. 93-жылы кабыл алыныптыр. 4-үнчү суроо. Россиянын биринчи президенти, Россия Федерациясынын биринчи президенти. Ельцин. Ельцин, браво. Негизи мондайдан экөөнү коюш керек болчу. 5-чи суроо. Саякбай Каралаев кайсы купюрада тартылган? 500 сом. 500 сом. Сонун. Кийинкиси 6-чы суроого жеттик. Ата мекендик согуш кайсы жылы башталган? 1941 жылы. 41 жылы. Браво. Кийинки суроо мындай экен. Кызыл китепке кирген Кыргызстандагы өсүмдүк. Айгүлгүл. Айгүлгүл. 8-чи суроого жеттик. Көбүнчө суук адамдын денесинин кайсыл жагынан өтөт? Суук. Суук өтүп калыптыр дегенде. Тамандан. Браво. Просто мен сенден көбүрөөк жашап жүрбөйм. Көбүрөөк ооругам деп койсун. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Honda автомобили кайсыл өлкөгө? Мейли, сага берейин. Япония. Сага берейин. Давайте. Кийинки суроо. Кайсыл материкте чөнтөктүү сүт эмизүүчүлөр жашайт? Австралия. Браво. Кенгуру. Спокойной ночи, малыши телеберүүсүнүн кыргызча версиясы. Рабаят. Тарт колуңду. Архимеддин эң белгилүү фразасы. Архимед. Давай жооп берейин. Архимед. Кнопканы баскандан кийин 20 секунд ойлонгонго убакыт бар. Бул деген Грециянын атактуу негизи философтордун бири. Архимед билем, бирок эң белгилүү фраза. Эң белгилүү фразасы. Оку жана окуда леңдин айтып берди. Мен мындай күлкүмүштүүсүн билем. Эме деген после сытного обеда деген билем. Ошол анда кечим сага. Архимеддин Жок, кийинкиси. Эң белгилүү фразасы эврика экен. Эврика, идея. Эң акыркы суроо. Мен сразу эле айтпадым, английскийден 0 деп. Эң акыркы суроо. Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюну канчанчы жылы өткөн? Биринчи жолу. Ну ладно, эме варианттары болуп калышы мүмкүн. Эме так, 3 года, 4 года там назад, 4 жыл мурун 2016 жылбы? Жок, 2016 эмес экен. 2015. 2014. Жок, 2014 экен. 2014. Негизи могу биздин өлкөбүздө деги эле жашоодо болуп аткан көйгөйлөргө байланыштуу мээм жакшы иштебей калыптыр кечээ. Ошо менен урматтуу достор, биз биринчи раунд жыйынтыктадык. 15 суроого эки тараптан тең туура так жооп берилген суроолордун эсеби менен жалпы жыйынтык Назира айымда 12 упай бар. Ошондой эле Бек
Бек Исраилов, сизде дагы 12 упай бар. О, иншалла. Экинчи раунд болсо, мындан да кызыктуураак болот. Эмнеге дегенде, мен күлкүлүү дүйнө жүзүнөн алынган фактылар менен суроо берем. Ошол суроолорго 5 суроо берилет. Сиздер жооп бересиздер. Туура жооп берсеңиздер 2 упай беребиз. Эгер күлкүлүү кылып жооп берсеңер 3 упай берилет. Ачкөзсүңөр 5тен бербейсиңби? Мисалы, мен азыр окуйн. Күлкүлүү кылып жооп берүүгө аракет кылабыз бул жерден. Колдон келишинче күлкүлүү кылып жооп беребиз. Мисалы үчүн биринчи сурообуз мындай экен. Голливуд кино тасмаларына иттер катышыш үчүн эмне кылыш зарыл? Иттер катышыш үчүнбү? Анда иттер 2-3 жылдан бери даярданып ошо образга кирип жашаш керек. Эгер мындай бомшит болсо, бомшит болуп жашаш керек. Сиз Дагы мен оюмча биякта эми дүйнө жүзүндө коррупция деген нерсе эч качан калбайт болуш керек. Америкада деле коррупция бар. Хозяиндар акча берип катыштырат болуш керек. Же болбосо ал иттин мурдакы атасынын хозяйыны бай болчу. Жок, кинологторго алып барып, же болбосо ошол акча берип эле, же болбосо бизден эми бул баарына деле секрет эмес болуш керек. Жанагы таможнядагы иттерди как бы наркотик. Эмне? Ким тартылса дагы байдын ити тартылсын. Наркотик эме жыттатып коет го или өстөрдө берип коет го иттергечи. Анан ошо ролду ойнотуш үчүн мүмкүн аяка дагы наркотик берип коет. Негизи мен оюмча туура ответ жөн эле дрессировка болуш керек. Үйрөтүлүп. Дрессировка, Туура жоопту мен айтып коеюн. Бирок жообу туура эмес да. Экөөбүздө. Туура жообу болсо иттер ал жакта киного тартылыш үчүн контрактка кол коюшу керек экен да. Значит, бул туура эмес. Голливудта ошондой экен. Иттер контрактка кол коет экен, андан кантип кол коет, мүнтө эле эмес, лапасын басып коет. Лапасын басат да. Кийинки суроо ушул сыяктуу болот. Колдон келсе күлкүлүү кылып жооп берүүгө аракет кылабыз, э? Азыр кимибиз күлкүлүү болду? Мен күлкүлүү болду, Бек. Улуу композитор Людвиг Бетховен көп нерсени билгени менен колунан бир нерсе келчү эмес экен. Ал эмне? Көп нерсени билгени менен көп нерсени билчү ал. Көп чыгармаларды жазган. Бирок бир нерсени билчү эмес экен, ал эмнени билчү эмес? Колунан буту келчү эмес. Жаман эмени эстеп кеттим. Бизде Кыргызда бир жаман сөз бар го. Колуңан келбеген. Жо эле дагы бир сөз бар го, эмне эле? Бар жоктун баарын билесиң, анан неге ушинтесиң дегенчи. Мен оюмча эмне болушу мүмкүн? Колунан бир нерсе келчү эмес экен да? Колунан мүмкүн устачылык келчү эмес. Мыкка калчу эмес. Музыканттардыкы бүт эле ошол да. Ошо да. Нежный лампочка бурай алчу эмес. Анда менимче биринчи Назира айымдын жообу мындай биздин студиядагылар күлдүрдү окшойт. Ошон үчүн сизге Так, сен деле күлүп койбойсуң? Жок, мен күлдүм, мен деле күлдүм. Сизге 3 упай бердик. Негизи Бетховен көбөйтүүнү билчү эмес экен. Таблица умножения деп аткан. Көбөйтүүнү билчү эмес экен, көбөйткөндү билчү эмес экен. Туура жол ушундай. Бирок негизи ушундай гений адамдардын ушундай бир Албетте ар бирибиздин бирден кемчилик бар да. Анда биз 3-чү суроого кеттик. 3-чү сурообуз болсо мындай экен. Кара мышык жолдон өтүп кетсе эмне болот? Кара мышык жолдон өтүп кетсе эмне болот? Негизи бул илгертен эле бул орус бизге деген ширик деп коет го мусулмандарга, орустар болсо неудача деп койчу да. Анан мен ойлойм бизде азыр жолдон кара мышык, кара ит өтсө деле мен как-то көңүл бурбайм. Мурда болсо биз кичинекей кезде ушинтип кара мышык өтсө топчуңду карма, анан 3 жолу түкүр. Артың менен бас деп ушинтип. Кийинки жолго өтүп алып кетти энди. Бека, күлкүлүү кылып жооп бере берсеңер болот, дагы убакыт бар бизде. Кара мышык
Карамыш жолдон өтүп кетсе жолдон өткөн сайын жанагы ак эмелер пайда болот. Жана кээ бир урушуктар бар го мындай. Кара болуп бирок кичине актар барчы. Эле. Гүл атабыз. Боорубуз эзилип калган. Гүлкүмүштү гүлдүрө албайт да, эч болмочу. Ырдап берейинби карамышык? Бул раунд эле Назира айымга, Назира эжеге бере бербейлиби? Же дагы вариант. Карамышык өтүп кетсе эмне болот? Карамышык өтүп кетсе караңгы болот го. Карамышык өтүп кетсе сарымышык болуп калат. Чувство юмора. Өзүм күлдүм, ошого баары койсор да. Анда бул жооптун упайы менде калдырылмай болду. Жакшы Гүлдүрө албай койду. Жооп бергениңерге чоң рахмат. Мындай экен, карамышык жолдон өтүп кетсе эч нерсе болбойт экен, ал жөн эле өз жолу менен кетип калат экен. Жок, ушундай экен. Кийинки сурообуз төмөндөгүчө мындай дейт. Адамдын денесинде умбиликус деген мүчөсү бар. Эмне деген? Умбиликус деген мүчөсү. Умбиликус. Ал кайсы мүчө? Ал биликтен ону. Просто ошо аны просто адам билбейт да, ону да бирок ошо. Жок, он эмес. Умбиликус деген. Умбиликус деген ал эме умдун жанында болуш керек. Умбиликус менин оюмча бул ум мээде. Ошо мен айтып атпаймынбы, умдун жанында бир запчасть болуш керек да. Умбиликус. Умбиликус деген мүчө бар экен адамдын денесинде, кайсы? Ал кайсы тилде экен? Бул негизи ошол мүчөнү ушинтип атайт экен да. Жок, ошо кайсы тилде? Бизде кыргыз тилинде андай умбиликус деген жок экен. Умбиликус. Бул греческий эмеден алганда турбайбы? Кайра медицина. Жок, бул эме Италия тилинде го дейт. Жок, бул медицина тилинде ошондой. Так. Приблизительно ички органдардын кошунасы болуш керек. Приблизительно тизеден өйдө ийинден ылдый. Киндиктин жанында. Назира айымга кол чабабыз. Киндиктин жанында эмес, ал киндик экен. Умбиликус. Анда экинчи раундтун эң акыркы суроосу, 5-чи суроо. Крокодилдер көбүнчө кайсы жерде эс алышат? Крокодилдер көбүнчө кайсы жерде эс алышат? Мен оюмча крокодилдер көбүнчө казинолордо виски коюп алышып, эме алар менен сен барып эс алып келгенде айттың го. Мен негизи бир жолу эс алгам. Крокодилдер. Алар суудун ичинде эс алышат. Суудун ичинде эс алышат. Дагы. Же болбосо суудун сыртында. Экөөнүн эки варианты бар да койсун. Эки варианты бар. Суунун ичинде же суунун сыртында эмелер менен бегемоттор менен эс алышат. Анда биз бул жооп үчүн Бекке кичине көтөрмөлөп Ата экинчи келгиси келбей койбосун. Класстан көчпөй калганда көтөрмөлөп көчүрүп коет. Мен наоборот экөөсү эме Бек мен жыл сайын ордунда кала берген. 94 менен окуп калгам. Ушундай болсо ушул программа. Негизи 5-чи суроонун жообу мындай экен. Крокодилдер көбүнчө дарактын үстүндө эс алышат экен. Бактын үстүнө чугалып эс алганды жакшы көрүшөт экен. Ушундай факт. Эми өзүм бийик сезип. Не, факт бар бекен ушундай. Ушундай факт бар экен. Көрбөп турмун го. Бирок алар чыга алышабы ошо бакка? Ал жөн эле бирөө интернеттен жазып койгон, силер туура эмес эле көчүрүп уруп атасыздар. Бул туура такталган жооптор. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошо менен экинчи раундду жыйынтыктадык. Биздин экинчи раунддун жыйынтыгы менен Бек мырзада 15 упай бар. Ал эми 17 упай менен Назира айым биринчи орунда келе атат. Үчүнчү раунд болсо төмөндөгүчө биздин элибизге белгилүү инсандардын айткан сөздөрү бар. Мисалы үчүн күн сайын адам болуу кыйын деген сыяктуу Ким айткан ошонун авторлорун айтабыз. Фразаларды биз чогултуп койгонбуз. Бул раунд көбүнчө кыргыз адабиятына таандык десек болот. Анда баштайбыз. Жанагындай эле жооп беребиз. Ким биринчи кнопканы баскан болсо, ошол оюнчубуз жооп бергенге мүмкүнчүлүк алат. Анда
Даярбыз, Даяр болсок. Аракет кылалы. Чоң-чоң жазылсаңарбы? Чоң-чоң кылып жазылган. Баштадык. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коомдо таза болот. Исхак Разаков. Исхак Мен дакан Разаков. соккум. Сиз монтуп эле жөн эле турдуңуз да? Жок, мен дакан соккум дейм. Бекке 2 упай бердик. Кийинкиси. Адамга эң кыйын күн сайын Мен Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов. Кийинкиси. Оку. Ленин ата. Оку, Ленин ата. Ленин атабыздын полный аты. Кийинкиси. Алкул Осмонов. Сен оруба, мен оруйун ата журт Алыкул Осмонов. Ушул сөздү мен билбейт экенмин, чынын айтсам. Мен бул Ааламга сөздү жол. билем, бирөөм автору ким? Ааламга жол айылдан башталат. Аракет кылып көрөңүчү. Эки автор сразу болушу мүмкүн. Жок, бир эле автор. Бир эле автор, жаңы эле Бир эле айтылган киши арасында жок, Болушу мүмкүн. Аламга жол айылдан башталат. Мен оюмча жөн эле баягы Виктор Цойдук. Чыңгыз Айтматов эмеспи? Чыңгыз Айтматов, браво. Бекке 2 упай бердик. Кийинкиси. Ак ийлет, бирок Билем, сынбайт. бирок ким экенин билбейм. Ак ийлет, бирок сынбайт, ак ийлет, бирок сынбайт. Может, Чыңгыз Айтматов? Жок. Чыңгыз Айтматов эмес экен. Ак ийлет, бирок сынбайт. Бул сөз биздин Ала Тоо аянтыбызда жазылып турат да. Ак ийлет, бирок сынбайт. Ошол Муну эме көп эмеден интернетинен окуган Гүлшара Садыбакасова. Ак ийлет, бирок сынбайт. Багыт берип көрө аласыңарбы? Буга чейинки болгон авторлордун Арасындабы? Арасында бар. Анда эме Исхак Разаков. Исхак Разаков. Молодец. Кийинкиси. Кактабагың Кактабагың. жетимди, какпа сокпо жесирди. Кактабагың жетимди. Какпа сокпо жесирди. Автор Борончу Кудайберген. Кактабагын жетимди, какпа сокпо жесирди. Балким Кийинкисин айтып Балким Түгөлбай Сыдыкбеков. Түгөлбай Сыдыкбеков эмес, бул деген Толубай Сынчынын сөзү экен. Толубай Сынчы. Анда кийинкиси. Эмне дейт? Баасы боюнча. Баасы боюнча личкага жооп бердик. Баасы боюнча личкага жооп бердик. Бул кимдин сөзүбү, Бул кимдин сөзү? Баасы боюнча личкага жооп бердик. Эме балким баасы боюнча личкага жооп бердик. Курал Чокоев. Курал Чокоев. Деле. Жок, Курал Чокоев эмес. Анда болсо эме, менин вариантым баасы боюнча личкага жооп бердик. Бул СМС жазган ар бир киши эле авторду койсун. Баасы боюнча личкага жооп бердик. Мен ушундай Бул жерде мындай логикалык да суроо болуп кетет да. Инстаграмдан мен жооп бердим. Баасы боюнча. Реклама эмеспи? Реклама эмес. Баасы боюнча личкага жооп бердик. Инстаграм деп айткан үчүн биз Назира айымга 1 упай беребиз. 1 упай беребиз. Негизи бул мындай экен да. Баасы боюнча личкага жооп бердик. Бул Инстаграмдагы боттордун сөзү экен. Анда эң акыркысы калды бизде. Кийинкиси. Экөөбүз тең эле айта беребизчи. Соке. Сооронбай Жээнбеков. Анда эки тарапка тең бирден упай бердик. Да бир бар. Меня сложно найти. Легко потерять невозможно. МС Донча эмеспи? Жок. Меня сложно найти, легко потерять, невозможно Бул деген забыть. Одноклассниктеги эме ник. Жок. Несложно найти, легко потерять, невозможно забыть. Это Назира Жетигенова. Меня сложно найти, легко. Бирок бул сөздү көп киши айтат да. Ооба, бирок автору ким? Мен негизи ошо илгери, помните, Одноклассники деген аябай хит болуп атканда, ушундай аккаунттар аябай көп болчу да. Бул бизде акыркы суроо, туура жоопко 2 упай берилет. Сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. О, Лев Толстой. Пушкин. Баштамасын айтып. Александр Сергеевич Пушкин. Баштамасын айт. Муну менче эч ким таппайт болуш керек. Жок, жөн аракет кылып көрбөйлү. Подсказка, Бул женский род.
айымдын Айым. ооба түшүндүм, просто баштамасы ошол айымдын. Жок, просто аякта всякие картинки, анын астында ушул сөз жазылат да, бирок автор жазылчу эмес да. Так, мне сложно найти, легко потерять. Кыргыз эмес бе? Забыть. Кыргыз эле, кыргызда болушу мүмкүн. Бул мындай турбайбы, значит, болушу мүмкүн. Анда деген Кыргызда Лариса Асанбекова. Анда болсо Курманжанды аткан. Таппадык. Бул болсо жөн эле 16 жашар кыздын сөзү экен. 16 жашар кыздын сөзү экен. Эмчи донча деп. Просто жана бир эме тамашалуу ырлар бар эле го, ошол жерден, по-моему, ушун тамашалуу балды ырдап кеткен. Мен ойлоп атпайм силерди. Ошо менен урматтуу көрүүчүлөр, биз таймаштардын 3 раунддун соңуна келип жеттик. Жыйынтыгы боюнча айтсак, Назира айымда 23 упай бар. Ал эми биздин акыркы берген тапшырма боюнча Бек мырза көбүрөөк упай алып кетип, 24 упай алды. Ошо менен бүгүнкү таймаштын жеңүүчүсү Бек Исраилов болду. Ошо, биздин долбоорго келип бергениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Окугула жана окугула. Билим алуу бул ине менен кудук каскандай дейт. Дагы окуй берели. Вечно век живи, век учись. Чоң рахмат силерге да, аябай сонун суроо баягы мектептегидей өзүмдү сездим. А давай таблицу умножения айтышабыз. Агер столица айтышабыз. Давай. Чын эле. Давай. Сиз 5 Эме Кыргызстандыкы же? Дүйнөнүкү? Кыргызстанда 5 столица бар. Моңойлордон Австрия. Жок, Австрияны билбейм. Франция. Париж. Англия. Рим. Ой, жок, это. Рим итальяныкы, э? Рим Италия. Англия, сейчас. Ну как? Неле? Лондон. Дагы мне берейин? Так, Индия. Дели. Саудовская Аравия. Дубайбы? Жок. Дубай бул отдельное государство. Ой. Билдим, соңкулук деп койсун. Күмүштүү ответственный эки бар. Анда сага таблица 5 жерде 5 канча? 25. Бирок мен 9 жерде 8 канча? Мен токтоп калам просто, ошондон өзүмдү уят болуп эле жаман боло берем да. 4 жерде алтын. Мен сен сурооңо жооп бербедим. 6 жерде 4, 24. Молодец. 7 жерде 7. 42. 49. Ой, 49. Зато 40-тын угадал. Так, 3 жерде 8. 8 жерде 3, 24. Молодец. Билет турбайсың, анан эмне билбейм. Билеткесиң да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошо менен бүгүнкү таймаштын соңуна келип жеттик. Эмки биздин чыгарылыштардан, таймаштардан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Албетте, кайсы дагы маданият өкүлдөрүн биздин долбоордон көргүңүздөр келсе, комментарий кылып калтырып койсоңуздар болот. Бул Фрунзе ТВ каналы. Görüşkönçe. Пока-пока.